Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздер үчүн футбол жаңылыктарын жеткирип коебуз. Азия кубогундагы достук оюндары өткөрүлдү. Кыргызстан курама командасы Сирия курама командасын кабыл алып 2-1 эсебинде жеңип алды. Мелдеш Бишкектин Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо өткөрүлдү. Биринчи бөлүм 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Экинчи бөлүмдүн 75-мүнөтүндө Кыргызстан футболчулары эсепти ачты. Голдун автору Кайрат Жыргалбек уулу болду. 4 мүнөт өткөндөн кийин Сирия курамасы пенальти аркылуу эсепти теңдешти. Голдун автору Алсома Омар. Бул оюнчу Сирия курама командасынын капитаны болуп эсептелет. Оюндун 85-мүнөтүндө Кайрат Жыргалбек уулу 2 сириялык оюнчунан өтүп Бекжан Сагынбаевга топту ашырып берди. Бекжан Сагынбаев Кыргызстан курама командасын дагы бир топ алдыга алып чыкты. Эсеп 2-1. Оюн 2-1 эсебинде Кыргызстандын жеңиши менен жыйынтыкталды.